Кечикте саат 17. Ден соолук, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар сааты уктуруусу ар шембе 1 радионун толкунунда. Радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Жаштар саатынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Айда Исмаилова. Саламатсыздарбы? Бул жолку чыгарылышта үй-бүлө институту тууралуу сөз кылабыз. Урматтуу радио угармандар, бизди 1 радионун Фейсбуктагы баракчасы аркылуу дагы көрүп, сунуш пикир жазып, ал эми 0312 39 21 90 0502 39 21 90 номерлери аркылуу байланышка чыгып, сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Эфирдин коноктору башталгыч класстын мугалими Айпер Эрмек кызы, ата-энелер мектебинин программасынын негизинде ата-энелерди окутуу боюнча курстун республикалык координатору, билим берүүнүн мыктысы Дилярхан Касымбекова жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы Таалай Бердиев бир нече мүнөттөрдөн кийин кошулмакчы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Жаштар саатынын бул чыгарылышы үй-бүлө институтуна арналды. Талкууда азыркы муундун үй-бүлө куруу баалуулуктары жана жаңыча көз карашы тууралуу сөз кылабыз. Буга чейин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 9 багыт боюнча жаштар арасында изилдөө жүргүзүп, анда үй-бүлө чөйрөсүнүн жалпы көрсөткүчү канааттандырарлык деп мүнөздөлүптүр. Алгач дал ушул багытта даярдалган атайын роликти угуп алып, андан соң маегибизди уланталы. Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 2 өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо. Тандоонун факторлору аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү. Жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи объективдүү маалыматтар расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Үй-бүлө. Кыргызстанда 2020 жылы биринчи никеге тургандардын орточо жашы аялдар үчүн 24, эркектер үчүн 28 жаш болгон. 2016 жылга салыштырмалуу аялдардын никеге турушу жашы 0,2 жашка төмөндөсө, эркектердики 0,1 жашка өскөн. Сурамжылоого катышкандардын 20% никеде турат. Жаштардын 85% никесин ЗАГСта каттоого мүмкүнчүлүгү бар. 16,8% балдары бар. Жаш үй-бүлөлөрдүн 13,9% гана ата-энесинен же башка туугандарынан бөлөк жашайт. Респонденттердин 6,7% жалгыз бой же ата-энесинен бөлөк жашайт. Респонденттердин 37,7% улуу муундагы үй-бүлө мүчөлөрүнө карабастан өз алдынча чечим кабыл алышат. Ошол эле учурда үй-бүлөдөгү кыздардын жана жаш кыз келиндердин 62,2%дан ашыгында жана балдар менен уландардын 62,4%да ата-энеси, кайната кайненеси чечим кабыл алышат. Жаш үй-бүлөлөрдү жана үй-бүлөдөгү жаштарды колдоону ишке ашыруу. 2022 жылдын июль айында мамлекет үй-бүлөнү пландаштыруу 2030 жаңы программасын ишке киргизди. Изилдөөгө ылайык респонденттердин 10,8% гана үй-бүлөнү пландоо практикасынын зарылчылыгын түшүнүшөт. Жаштардын 15,7% балдарды тарбиялоодо мамлекеттин колдоосун сезет. 2017 жылы бул көрсөткүч 34,7%ды түзгөн. Көрсөткүчтүн төмөндөшү пандемия учурунда үй-бүлөлөр көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгондугу менен байланыштуу болушу мүмкүн. 2020 жылдын COVID-19 байланыштуу карантиндин башталышы менен өлкөдө үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын саны 62%га өскөн.
2021 бул көрсөткүч 30%га көп болгон. Респонденттердин жарымы гана 53,3% өздөрүн үйдө коопсуз деп эсептешет. 4,8% үйүндө зордук зомбулукка дуушар болорун айтышкан. Жаштар үй бүлөлүк жашоодон көбүрөөк канааттануусун билдиришкен. Сурамжылоого катышкандардын 96,6%-нын ичинен 91,8% абдан канааттандырарлык жана 4,8% канааттандырарлык деп баалаган. Дал ушул чөйрө финансылык жана материалдык абалга карабастан жашоодон жалпы канааттанууга эң чоң таасирин тийгизет. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви. Мынакей Талай мырза, ошо министрлик тарабынан өзүңүздөр даярдаган сурамжылоонун негизинде кыскача баяндаманы уктук. Анан негизи эле баягы бүгүнкү темабыз үй бүлө институту болуп жаткандан кийин бүгүнкү күндө жаштардын үй бүлө курууга мамилеси кандай жана үй бүлө институту өзүнүн милдетин аткарып жатабы деген суроо сизге. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу учурдан пайдаланып эң алгач ушул биздин мамлекет тарабынан ушул изилдөөбүздү колдоо иретинде ушул телеканал анан сиздердин ушул биринчи радио колдоп ушул берүүлөрдү жаштар сааты деген атайын ушундай берүү болгон. Сүйлөшүүлөр негизинде ушул берүүлөрдү тынбай берип жатканыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан ушул жаштардын бакубаттуулугу жана өнүгүүсүнүн индекси деген бул дүйнө жүзүндө ушундай изилдөө бар. 4 жылда бир жолу бул изилдөө болуп турат. Ошол изилдөөдө 6 тармак болсо биз быйыл ушул 9 тармак болуп, бизде биринчи жолу 2017 жыл өткөн болсо, кийинкисинде могу пандемия болуп калып, былтыр өткөрүп, анан ушул үй бүлө багытында кошконбуз. Сиздин сурооңузга мындай жооп берет элем. Өзүңүздөр жанагы изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча уккандай эле ушул көпчүлүк жаңы үйлөнгөн жаштар кандай гана материалдык болобу, кайсыл жерде жашабасын канааттандырарлык деңгээлде баардык нерсеге канааттанаарын айтып кетишти. Бул эмнени айтат? Бул кандайдыр деңгээлде биздин ушул жашаган жерибиз, менталитетибиз, улуттук каада салттарыбыз, баардык үрп адаттарыбыз дагы кандайдыр деңгээлде буга таасирин берет. Бирок ачуу чындык бар. Бул жерде бизде бул изилдөөнү жүргүзгөндөн бирден бир максат бул ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен биздин кайсыл тармагыбыз жаштар арасында аксап аткандыгы боюнча анан кийин мамлекеттик социалдык заказ деп коет. Ошол жака көбүрөөк жаштар арасында жанагы багыт берип, көбүрөөк көңүл буруу максатында бул ошол үй бүлө деген биздин ушул компоненттин ичинде айрыкча пандемия учурунан кийин көбүрөөк ушул баягы үй бүлө ичиндеги зордук зомбулуктун өсүп кеткендигин дагы байкоого болот. Буну биз ачык эле айтышыбыз керек. Анан салыштырмалуу ушул 2017 жылкы изилдөөлөргө таяна турган болсок, көпчүлүгү ошол канааттандырарлык деп жооп берген да. Мына Деляркан Абаскановна, өзүңүз ата-энелер мектебинин программасынын негизинде ата-энелерди окутуу боюнча курстун республикалык координатор болуп жүрөсүз. Бул багытта атайын командаңыз да бар экенин билебиз. Кандай жумуштарды алып барасыздар? Ата-энелерди эмнеге үйрөтүү аракетин көрөсүздөр? Мына 7 облусту камтыган долбоордо бала тарбиясында үй бүлө институту канчалык деңгээлде таасир бере тургандыгын мындай байкай алдыңыз? Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул ата-энелер мектебинде биз ыктыярдуу топ болуп иштейбиз. Ушул ата-энелер мектебине көңүл буруп, ушул студияга чакырганыңыздарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ооба, биз ата-энелер мектеби деген долбоордун алкагында республикада 7 Дубан баардык областтарда биз ушундай сабактарды өтөбүз да, онлайн сабактарды, анан офлайн сабактарды өтөбүз. Эмне себептен бул сабактарды өтүп калдык? Анткени билим берүү министрлиги менен алардын буйругу менен баардык мектептерде жана мектепке чейинки мекемелерде ата-энелер мектеби ачылсын деген буйрук бар болчу. Бүгүнкү күндө республикабыздын баардык мектептеринде жана мектепке чейинки мекемелерде бул ата-энелер мектеби иштеп жатат. Ошол ата-энелер мектеби киргенден эле мугалимдерге дагы кандай иш алып барыш керек ата-энелер менен, эмнени айтыш керек деген суроолор албетте жаралды. Ошондуктан биз биринчилерден болуп билим берүү министрлиги жарыялаган ата-энелер программасын колубузга алып, ал жерде баардыгы жазылып турат. Негизи бул ата-энелер мектебинин максаты
ата энелерге педагогикалык балдарды тарбиялоо боюнча педагогикалык методдорду үйрөтүү, бала тарбиялоо маданиятына үйрөтүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн биз Билим берүү министрлигинин программасы менен алар сунуштаган адабияттарды колдонуу менен ата энелерге онлайн сабактарды ыктыярдуу түрдө уюштуруп баштаганбыз. Алгач биз энелерди окутуп баштадык. Анткени кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Энеси жакшынын бешөөсү жакшы, атасы жакшынын бирөөсү жакшы дегенчи. Анан эне жакшы болсо, эне билимдүү болсо, келечектеги коом да билимдүү болот да. Анткени эне баланы ошо эмчек сүтүнөн баштап, ошо жүрөгүнүн астына көтөргөндөн баштап тарбиялай турган эне экен. Биз ошо энелерди окутуп баштаган кездерде кандай адабияттарга токтолдук. Министрлик сунуштаган көптөгөн адабияттар бар, педагогика илимдеринин кандидаттары, мисалы үчүн Сулайман Рыспаев, Муратбеков агайлар сыяктуу. Ошолордун ичинен мындай практик мугалим болуп Гапыр Мадаминов агайдын китептерине токтодук да. Анткени ал китептерде ата энелер сиздер үчүн деген китеби бар, Дастаркон четиндеги университет, өзүн өзү тарбиялоо деген китептери дал ошол үй бүлөлүк институттун бардык критерийлерине жооп берет да, ал жердеги темалар. Мына ошол биринчиден бул Гапыр Мадаминов агай практик мугалим болуп, өзү ошону 25 жыл бою эксперимент жүргүзүп, изилдеп, анан аябай жогорку натыйжаларга жеткендиги үчүн бүгүн биздин республикада билим берүү системасында бул агайды биз новатор агай катары эсептеп атабыз. Бүгүнкү күндө ал агайдын иштеп чыккан нерсеси эксперимент эмес, мындай инновация болуп аткандай да. Ошон үчүн агайдын даяр китептерин колдонуп, энелерге сабак өтүп баштадык. Энелерге сабак өтүп баштаганда группага чогулганда жашы өйдөрөөк энелер, чоң энелер, та энелер жана жаш энелер кошулуп атты. Алардын кайра кайтарым байланыштарында биз уксак, эмне үчүн биз ушул убакка чейин мындай нерселерди биз уккан эмеспиз, билген эмеспиз, сиздерге рахмат, ушул бала тарбиялоодо бизге ушундай мындай конкреттүү сунуштарды, педагогикалык тастыкталган маалыматтарды берип атканыңыздарга ыраазыбыз деп көп мындай пикирлерди укканбыз. Анан кийин бул группаларга биздин мигрант энелер дагы, эми азыр баягы интернет байланыштар көп экен да, Москвадан, Америка, Чикагодан жаш энелер кошулуп калды. Алар дагы өздөрүнүн ойлорун айтышты. Анан көпчүлүк энелердин айтымында алар мындай деген суроого токтолушту. Эмне үчүн энелер эле окуп атабыз? Эмне үчүн группада энелер мектебиде эле жатасыңар? Бала жаралганда ата бар эмес беле? Атанын катышы бар эмес беле? Атанын аркасынан балалуу болбодук беле? Баланын тарбиясына келгенде ата кайда калды? Эмне үчүн силер аталарды окутпай атасыңар деген суроолорду биз укканбыз. Ошон үчүн ата асказоо деген республикалык группа ачып, ошол жерде бардык областтардан аталар чогулган. Ал жерде улуу муундагы аталар, тай аталар, чоң аталар. Бизди кубандырган нерсе, ушу жаштардын арасында мен ата болот элем, мен үйлөнө эле келем, бирок мен ата болууга өзүмдү даярдап жүрөм деген балдар дагы жаштардын катышканы бизге өтө кубандырды. Ошол онлайн сабактарда биз ата энелерге Гапыр Мадаминов агайдын китебиндеги ата эне сиз балаңыз үчүн эмне кыла аласыз, үй бүлө тарбиясындагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрү, ата эне билим берүүгө кандай катышат, ата эненин билим берүүгө катышкандагы анын укуктары, милдеттери, мисалы үчүн балага жет атасын, жет энесин таанытуу, өз аймагындагы мындай үлгүлүү адамдардан үлгү көрсөтүп балдарды кандай тарбиялайт, жаш үй бүлөлөр кайнене кайнатасы менен кандай мамиледе болот, аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле, үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климат, мына ушул сыяктуу толгон токой үй бүлөдөгү мамилелердин баардыгы окутулуп жатат да.
Анан ушул жерде баса белгилеп айтып кетким келет. Аталарды биз окутуп баштаганда группага жалаң эркек адамдарды кошконбуз. Ошол жерде мындай эркек адамдар башкачараак көз карашта болушат экен. Алар чоң көйгөйлүү, бул Талай мырза айткандай, чоң көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышты да, алардын айтымында айыл жерлеринде дейт, ажырашуулар абдан көп болуп атат. Миграция күч алып, балдар чоң аталардын колунда, же болбосо жөн эле бир тайэне таяталардын колунда, же бир тайэжелердин колунда калып кетип атат деген көйгөйлөрдү айтып чыгышты. Көп учурда эркек адамдар бир үй бүлөнү таштап, экинчи үй бүлө менен жашап кетип калып атат дейт. Дагы эми ошолорду салыштырып отурса, айыл жердегисиндеги мырзалардын айтымында, мисалы үчүн бүгүнкү күндө 5 аял күйөөсүн бала чакасы менен таштап кетип калса, ар жакта 3 эркек кетип атат экен да. Демек, азыр аялдар көбүрөөк үй бүлөнү таштап, бала чакасына да кайыл болуп, балдар атасы менен калып кеткен учурлар бар. Көп кездешип атат. Мына ушуларды кандай кылабыз? Мамлекеттик деңгээлде чыгып, ошо жергиликтүү депутаттар дагы окуп атышкан экен. Алар айтып атышат, биз ошо жогору жактагы мамлекетке мындай сунуштарды жазып, долбоорлорду жазып, ошол мыйзамдарга киргизип, эгерде аял адамдын жаш курагына несовершеннолетний балдары болсо, анда чек арадан өтүп атканда өткүзбөй койсун. Анткени эне бала өзүнүн жаш курагына жеткен чейин бала менен эне сөзсүз түрдө болуш керек деген сунуштарды аталар айтып чыгышты. Мына ушундай онлайн сабактарда азыркы күндө бардыгы ыраазы болуп атышат, кайтарым байланышка чыгып, өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, абдан мындай кызуу кабыл алып атат, кызуу кабыл алып атат. Негизгиси пайдалуу болуп жатыптыр. Мына үй бүлө институту деп калдык. Айпери, жогоруда пикирлерди уктуңуз. Эми сиз кандай комментарий бересиз? Анткени жаштар арасында үй бүлө түшүнүгү баягы ар кандай калыптанган. Негизи эле кайын журт күтүү, ага кызмат кылуу же тескерисинче, негизи эле үй бүлө баалуулуктары анан балага келечекте таасирин тийгизе алабы? Ошол жөнүндө сурагым келди. Анткени өзүңүз дагы баягы мугалимдик кесипти аркалап жүрөсүз. Бул нерсени жакшы түшүнсөңүз керек. Саламатсыздарбы? Эже айткандай, Диляра эже айткан аябай туура. Көп көйгөйлүү маселелер аябай көп. Үй бүлө боюнча эле, бала тарбиялоо боюнча эле, бул баланы төрөп коюш оңой эле, а бирок ага ответственность, жоопкерчилик алыш керек биринчиден. Экинчиден, ал келерки муун, биздин келечегибиз. Балдарды кандай тарбияласаң, өзүң ошол келечекти аласың да. Орой тарбияласаң, сага чоңоюп картайганда орой мамиле кылат. Менин балам эмес деген эмени алып салышыбыз керек да, ойдучу. Баардык адамдар көчөдөн көрүшүп калышыбыз мүмкүн, чынбы? Ал баланы көрүп калышыбыз мүмкүн. Магазинден же көчөдөн кетип баратсаң, жакшы тарбиялаган өзүңдүн эле окуучуң келип сага жардам берсе кандай жакшы. Ошондой эле ошол нерсенин баардыгы үй бүлөдөн башталат го деп менин оюм да. Анткени жаңы төрөлгөндөн баштап бой жеткенге чейин ошо үй бүлө бир мамлекет да, кичи мамлекет деп коет да. Анан бир мурда айтылган экен, эгер мамлекетти жок кылгың келсе, биринчиден үй бүлөдөн башта депчи. Бир үй бүлөнү бузсаң, бир мамлекетти бузгандай болосуң. Анткени кандай бул стресс болот балага. Ошондой эле ошол үй бүлөнүн ичиндеги кишилерге үй бүлөнү бузуп, анан баягы келечектеги балдарды жакшы кылабыз деген бул туура эмес. Ошол үй бүлөдөн эмнени көрсө, чоңойгондо ошол нерсени кылат дегенге кошулам. Анткени үй бүлөдөгү мамилени, үй бүлөлүк баалуулуктар деген бири-бирине болгон сүйүүнү, анан бир көйгөй чыкса ким күнөөлүү дебей, ошого бир решение издеген, чечим издеп, ушундай нерселерди көндүрүш керек да балагачы. Келечекте бир нерсе, бир көйгөй болсо, күнөөлүүнү издебей, ошол көйгөйдү чечип, ошондой эле ошол үй бүлөнү кайын журт,
деген суроо боюнча эми айткым келет, өзүм жеке оюм. Кайын журт деген ал деле бир үй бүлө, мен деле бир өзүмдүн үй бүлөмдөн чоңоюп көргөн нерсемди ошо барганда кайын журтума көрсөтөм. Ошондо мен ата энем уят болбосун, мен ата энемдин атын айтпасын, тиги эрмектин кызы мындай кылып жүрөт дебей, ошо биринчиден биз үй бүлөнү, баланы тарбиялаганда биз өзүбүздүн атыбызды булгабашыбыз керек да. Эми ал бир жака барсаң азыр ким экен ал дегенде биринчи эле баягы ата тегин сурайт, кимдин кызын алып атасың, каяктан экен деген болот атпайбы азыркы учурдачы. Ошон үчүн туура эмес иш кылсаң же бир туура эмес сөз сүйлөсөң, биринчиден ата энеңе сөз тиет, ата энеңе залакасы тиет да. Демек биринчи кезекте баягы үй бүлөлүк баалуулуктар, ушунун баарысы мына үй бүлө институтуна барып такалат экен. Анан Талай мырза негизи эле баягы үй бүлө институту акыркы жылдары бир мындай жок болуп бараткансыйт деген дагы ойлор айтылат да. Сиз кандай комментарий берет элеңиз ушул жаатта? Бүгүнкү күндө атайын же бир борборлорду иш алып барыш керекпи? Мына жогоруда Делярхан Абасканын айткандай эле атайын бир окуулардан өткөрүш керекпи? Мен бул көйгөйдү 3кө бөлүп карайт элем. Себеби биз өзүбүздөргө белгилүү болгондой бул баягы изилдөөнүн жыйынтыгында дагы үй бүлөдөгү баягы эң чоң көйгөйлөр болуп кайсыл баягы чечүү жолдору каяктан деп келгенде биринчи ошол 2 жаштын үйлөнгөн мезгилине келип такалат экен да. Анткени азыркы бүгүнкү заманда өзүңүздөр билгендей азыркы жаштар көпчүлүгү жөн эле кызга бала жөн эле бир аз эле мамиле кылып жүрүп деле неожиданно келип жанагындай мажбурлоо иретинде дегенде кандайдыр бир деңгээлде бул мажбурлоонун жолуна да кирип кеткен. Анткени күтүүсүздөн колун суроо баягы азыркы заманбап баягы процесстер болуп атпайбы? Ошол учурда дагы көптөгөн мындай сүйүнүчтүн иретинен баягы сүйрүнүч иретинде гана макул болуп же болбосо бири бирин толук түшүнбөй туруп эле үйлөнүп алган үйлөлөр кыска убакытта эле ажырашып аткандыгын бизде турмуш тастап көрсөтүп атпайбы? Ошону бизде азыркы күндө үй бүлөнү пландаштыруу 2030 деген жаңы программа кирген. Ошол программаны биз министрлик жаштар саясаты багытында биз ошол келечек деген платформа түзүлгөн. Ошол платформанын алкагында биз буну мыйзам түрүндө 2-3 сунуштарды жакында беребиз. Алар кандай? Мисалы көпчүлүк эле өлкөлөрдө өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде деле жаңы үйлөнүп атканда ЗАГСка барганыңда 1 ай мурун барып баягы арыз таштап кетесиң да. Анан ошол 1 ай ичинде биз баягы онлайн иретинде ошол тестирлөөнү берели деп атабыз 2 жашка. Бири-бирин толук түшүнүп алуу максатында атайын ушундай тестирлөөлөрдү буну биз мыйзамдуу түрдө киргизишибиз керек. Анткени көпчүлүк өлкөлөрдө бул баягы практика жүзүндө болуп эле келип атат да. Анан биз алардын биздин менталитетке, биздин идеологиябызга ылайыкташтырып баягы жакшы жактарын, жаман жактарын баарын карап чыгып туруп, анан кийин мыйзам иретинде сунуштайбыз. Анан экинчиси баланын баягы баланын үй бүлөнүн ичиндеги бала дагы ошол төрөлгөн күндөн баштап бой жеткенге чейин үй бүлөдө эң чоң жакшылык дагы көйгөйдү дагы жараткан ошол учур болот экен да. Мисалы баланы мен кече жакында ошол баягы президенттин кеңешчиси Абыкеев Чолпонбек агайдын келечек деген бир концепциясын окуп чыктым. Ал жерде ушул баланын төрөлгөндөн баштап 3 жашта, 5 жашта, 7 жашта, 10 жашта деп баягы баланын ата эне менен ортодогу болгон мамиле, баланын тарбиялоо ыкмалары боюнча дагы аябагандай жакшы бир китеп бар экен. Ошону дагы биз азыр ошол как раз биздин келечек платформабыздын биз баягы багыттап аткан тармактарыбызга кыйла туура келет экен. Ошолорду дагы карап көрөлү деп атабыз. Анан ата эне биз кече былтыр ошол келечек платформасынын алкагында бул программа чыккандан кийин эле билим жумалыгын жарыялаганбыз. Билим жумалыгы бул ошол улууларды окутуу деп атайын көптөгөн уюмдар бар экен. Улууларды окутуу боюнча, ата энелерди окутуу боюнча, бала менен мамиле кылуу боюнча ошолор менен бир жумалык жарыялап, ал жерде дагы ошол негизи эле ата эне деген ошол баягы жогоруда айтылып кетпедиби, баягы кичинекей мамлекет депчи, ошол мамлекетте атанын орду кандай болуш керек, эненин орду кандай болуш керек. Биздин бүгүнкү күндө баягы ааламдашу процесси ушунчалык тез өнүгүп аткандыгына байланыштуу биздин жаштардын колунда могул телефон деген
нерселер баягы ичинде канчалаган биз түшүнбөгөн баалуулуктар, маалыматтар бар. Ошолорду канчалык деңгээлде биз туура беришибиз керек. Ошолордун баардыгын мүмкүн болушунча ошол бир жуманын ичинде түшүндүрүүгө аракет кылдык, көп ар кандай иш-чараларды өткөрүп. Бирок бул менен токтоп калбастан биз быйыл былтыркы жылга караганда биздин планыбызды 3 эсе аябаганда жогору койгонбуз. Булардын көпчүлүгү ошол баягы изилдөөнүн негизинде бизде 3 тармак, аксап аткан тармак деп изилден баягы жыйынтык чыкты. Ошонун бирөөсүн бул ошол үй бүлөнүн ортосундагы зордук, зомбулук, ата менен бала менен атанын ортосундагы мамиле, бала менен эненин ортосундагы мамиле жөнүндө баалуулуктарды өркүндөтүү максатында биз атайын методологияларды иштеп чыгуу азыр процессиндебиз. Анткени бир эле бизде көпчүлүк учурда мен азыр өзүм деле балалуу адам болсом, эртең менен жумушка кетип, кайра кечинде келген болсоң, балдар жатып уктап аткан болот. Демек, көпчүлүк тарбияны азыркы күндө бала бакчадан же болбосо мектептен канчалык деңгээлде өзүнө кабыл алып атат, бала бакчадан канчалык деңгээлде өзүнө кабыл алып атат, ошого мүмкүн болушунча билим берүү министрлигине, жалпы эле ошол тарбия иштери боюнча дагы бир чоң методологиялык багыттарды сунуштайбыз деген пландарыбыз бар буюрса жакында. Жакшы, мына жаш бүлөлөрдүн андан ары бузулбай жакшы жашап кетүүсүндө, негизи эле үй бүлө курууда ата энелердин ролу кандай болушу керек деп ойлойсуз, Дилярхан Абасканова? Анткени баягы алар бизге караганда, жаштарга караганда бул жаатта тажрыйба топтоп, анан мындай бир кайсыл бир деңгээлде ошол жаңы курулуп жаткан үй бүлөгө таасир этчү куракка келип калышты да. Бул нерсе биз окутуп аткан ошол ата энелерден да көп суроолор келип түшөт. Эмне үчүн жаш үй бүлөлөр башында абдан жакшы назик мамилелер менен, жакшынакай сүйүүлөр менен үй бүлө мындай куруп алып эле анан көп узабай эле алар жашабай кетип атышат да. Мунун себептери абдан көп экен. Анан изилдеп китептердеги психологдордун, педагогдордун мындай изилдөөлөрүнө таянсак, айтат да, адам өзүн 3 жаштан 100 жашка чейин тарбиялаш керек экен. Мен мына бүгүн эле билип калдым, баарын эле билем, мен даярмын дебестен, ошол ар бир жашоонун бир кырдаалына өзүн өзү тарбиялап туруш керек экен. Ошол өзүн өзү тарбиялоо деген китеп бар, Мадаменаттын. Ошол жерде бүт жаш өзгөчөлүгүндө ким кандай болуш керек деп айтылат да. Мисалы үчүн кыз баланы тарбиялоо деп атпайсызбы? Кыз баланы кичинекейинен биздин менталитетте, биздин кыргыз улуттук баалуулуктарыбызда кыз кишини кичинекейинен эле бир конок адам катары тарбиялаганбыз. Ошол башка үй бүлөгө барганда бардык милдетти аткарып кетсин, адамгерчиликтүү болсун, элпек болсун, сыйлаганды билсин, мамиле түзө билсин, үнөмчүл болсун, сарамжалдуу болсун, мээримдүү болсун деген ушул кызга тийиштүү нерсенин бардыгын бүгүнкү күндө биз эне катары, ата катары кызыбызга берип жатабызбы? Ошол ата энелер мектеби деп атпайсызбы? Ата энелер мектеби баягы мындайча айтканда жөн эле баягы мектепте берилген базистик окуу планында эле бир предмет эмес да. Бул ошол ата энелер институтунун пайдубалын кура турган, пайдубалын түптөй турган бир чоң мектеп болуп атат да. Ошо баланы, кыз кишини кичинекейинен турмушка чыкканга чейин тарбияласак, ал келечектеги эне да, туурабы? Ал ошол даяр адам, даяр келин барып, анан ошол үй бүлө менен мамиле куруп кетсе гана үй бүлө ажырашпайт. Ошо сыяктуу эле уул балдарды дагы сен келечекте атасың, сен келечекте күйөө баласың деп аны жоопкерчиликтүүлүккө, сарамжалдуулукка, аял адамды сыйлай билүүгө, кайын журтун, өз журтун күтө билүүгө кичинесинен тарбияласак, ошондо анан кийин алар бири-бири менен жанагы ыйык сезимдерде, сүйүүлөрдө баш кошкондо алар мен келечекте атамын, мен да ата болом, мен да эне болом деген мындай ойлордо турганда алар эч качан ажырашып кетпейт. Анан бала деген ошол үй бүлөнүн баягы айтат го, ата үчүн үй бүлө өлкө экен. Эне үчүн үй бүлө дүйнө экен. Бала үчүн үй бүлө бул бейиш дейт да. Ошон үчүн ошол үй бүлөнү кармай турган ата
атаны дагы кичинекейинен ошо бала күндөн тарбиялайбыз. Ал үчүн тарбиялап эле тим болуп калбастан ата эне балага үлгү болуш керек. Бала ата эненин күзгүсү да. Балаң кандай болсо, анда ата энеси ким экенин билесиң. Ошон үчүн айтат тиги билимине карап балаңыздын мугалими ким экенин билиңиз, балаңыздын тарбиясына карап ата энеси ким экенин билиңиз дегендей да. Ошон үчүн ажырашуулардын бирден бир мындай себептери ошол биз кичинекейинен балдарды тарбиябыз. Экинчиден келген келинди туура кабыл алышыбыз керек. Келин деген сөздүн өзү жаңы энергия деген сөз экен да. Жаңы ошол келген келин ошол барган үйүнө жаңы энергияны алып барат экен. Жаңы кыргыздарда келин келсе кут келди, кут түштү деп кандай сүйнөсө, ошол жаңы энергияны биз кабыл алуу. Ал учурда жана кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле, кайын журт менен келиндин ортосундагы мамиле, келинди биз башка бир адамдай кылып сезбей, келин биздин урпагыбызды улантуучу адам болуп атат да. Ошон үчүн ал келинди мен өзүмдүн урпагымды сыйлай турган болсом, кайнене кайната келинди дагы ошондой сыйлашыбыз керек деген мамилелер болсо, ошол жанагы биз сабактарыбызда өтүп аткан ымалашуу мамиле дегенди туура түшүндүрсөк, ушул ажырашуулар болбойт эле. Анан үчүнчүсү жанагы биз баардыгыбыз азыр материалдык эле байлыкты ойлоп кеткенбиз. Эч кандай башканы ойлобойбуз. Баарыбыз эле ошо доллардын артынан кууп кеткенбиз, байлыктын артынан кууп кеткенбиз. Евро ремонт үй, машинем болуш керек, үйүм болуш керек. Анан баш кошкон жаштар дагы ошону биринчи орунга коюшат да. Жок, мен үй бүлөм, ошо үй бүлө менин өлкөм, дүйнөм, балам үчүн бул тынчтыктагы бейиши болуш керек, бактылуулук болуш керек, үй бүлөдө бир сүйүү, ынтымак болуш керек дегенди койбой эле эсептешүү менен жашап калып атабыз да. Мына ошол нерселерди дагы биз азыр жаштарга абдан тереңирээк түшүндүрүшүбүз керек. Бизде угарман бар экен. Суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Угуп атасыңарбы? Мен берей деген суроом бар, кызым. Бериңиз. Келиндин барган жери жаман болсо, келин жаман болот дейт. Эми бир кыз менен балдардын айырмасы чоң. Жакшы эле болот, акыл эстүү, өзүнүн акылынан эне атанын айтканына болбойт. Ана менин бир суроом бар. Менин келиним, мына мен өзүмдүн башымда бар. 1 жаш 8 ай баласын, 2 жаш 8 ай баласын таштап коюп туруп, мен төркүндөрүмө барып келем деп туруп Россияга кетип калган. 8 жыл болду. Мен багып атам. Баламды болсо болбой 2 жыл болду үйлөнткөн. Эми мен ошо балдарды тиги алган келиниме котортсом болобу? Апасы деп. Рахмат. Сиздин сурооңузга юристтер жооп берсе жакшыраак болчу да экен. Көбүрөөк юридикалык суроо болуп калат экен. Ооба. Бирок негизи эле ушундай баягы жогоруда Дилярхан Абаскана айтып кеттиңиз, ушул эле миграция маселеси жаңы эле белгилеп өттүңүз эле. Мына ушул баягы азыркы тапта чындап эле аталарга караганда энелер көбүрөөк балдарын таштап жаткан учурлар кезигет депчи. Бул дагы ошондой бир көрүнүштөрдүн бири экен. Азыркы көрүнүш бул чоң энеси болуп атат да. Чоң энесин. Менин өзүбүз тарбиялап аткан бала менен эң чоң улуубуз чоң атасы менен чоң энесинин жанында өсүп калган да. Чоң атасы менен чоң энесинин колунда өскөн баланын айырмасы аябагандай чоң. Анткени чоң эненин тарбиясы, чоң энесинин тарбиясын алган бала ой жүгүртүүсү кенен, анан баягы көп тармактуу, анан баягындай улуу мындай өсөт экен да. Мен өзүмдүн азыркы эми бул апанын тагдырына эми андай баарын эле башына түшпөсүн, бирок кантсе дагы баягы небересин багып аткан эне катарында бул баягы чоңураак тескерисинче көбүрөөк баалуулуктарды алат болуш керек деген ойду айткым келип атат да. Мен бул чоң апанын суроосуна мен өзүм Спасите детей Даня деген бир проект менен иштеп калып, жетим балдар үйүн ачып, дом семейного типа деп коет, үй бүлөлүк жагдайдагы балдар үйүн ачып, ошол жерде иштеп калган жагдайым бар.
ошол учурда билгеним бар. Эми апа сиз болсо угуп атсаңыз так маалыматты юристтерден алыңыз. Бизге суроо бергенден кийин биз ушундай жаатта жооп беребиз да. Кандай болсо дагы ал келиниңиз таштап кеттиби, эмне болду, кандай болсо дагы ал балдардын энеси, закондуу түрдө энеси балдардан отказ кылмайын, сиз кийинки келинге баланы оформить эте албайсыз. Эгерде соттун астында энеси мындай отказ кылса, баш тартса, энеликтен баш тартса, ошондо гана анан кийин кийинки келин эне болуп катталбайт, опекун болуп катталат да. Ушундай менин билгеним боюнча, бирок так маалыматты юристтерден алыңыз, апа. Мына ошол ата-эне тарбиясы, келин болуу, кайын журт күтүү, кызмат өтөө, алар менен дагы өзүнчө бир чоң дипломатияны талап кылат да, Айпери. Анан негизи эле ушул азыркы тапта сиз мына окуучуларыңыздардын арасында да балким ушундай окуучулар кезип калат. Негизи эле ушул үй бүлөнүн ушул ажырашуусуна же болбосо ушундай баягы балдарынан баш тартууга, миграциядан башка дагы эмнелер себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Үй бүлө боюнча эми ар бир адам үй бүлө курардын астында Талайбек айтып кеткендей эле жоопкерчилик болуш керек. Бири-бирин жакшы билиш керек. Бул жөн эле эмес да, бул Кудайдан берген бир эки кишинин бири-бирине байланышы, жана бири-бирисиз жашай албайбыз деген бир ичте ой болот да. Анан бири-бирине жөн эле жашап, өзүнүн эми баягы удобствочусу үчүн эмес, аны бир келечектеги бир жакшы мундарды тарбиялаш үчүн, өздөрүнүн ата-энесине, эл журтка бир жакшы, бир керектүү нерселерди кылыш үчүн үй бүлө курабыз деп ойлойм. Мен деле өзүм мугалим болгондон кийин баягы бул жашоого жөн эле келип, жашап, ичип, жеп, ойноп, күлүп жүрбөгөнүмө аябай кубанычтамын да всегда. Анткени келечекте бирөөлөрдү тарбиялап атам, бирөөлөрдүн келечегин кылып атам, балдарга көбүрөөк бир агартуучу кесип. Бул дүйнөгө жөн эле келбейт экен да мугалим болгон кишичи. Диляра эже кылып аткан аябай кубантат, сонун нерселерди кылып атыптыр. Анткени ата-энелер эле эмес, бүт эле кишилер окуш керек. Бир эле точкада мен высшее образованием экөө бар, анан 2 диплом, кызыл диплом алдым, анан бүттү. Мен акылдуумун, мен сонунмун эмес, ал күндө окуу, күрөш деп коет го бул жашоо. Жаңы нерселер чыгып атат, ошолордун баарын үйрөнүш керек. Мен ушундай акылдуумун, болдум, жетишет деп отуруш бул туура эмес, наоборот, бул акылсыздык деп ойлойм. Диляра эженин мектебине жазылгандарга терең таазим, дагы жазылыңыздар. Мен болсо өзүм дагы азыр жазылам. Анткени астыга жылыш керек, жаңы нерселерди үйрөнүш керек. Бул жашоо жаңы цифровизация деп коет го, жаңы нерселердин баарын көрүп атат. Балдарга азыр могул телефондор, санарип, интернет, баардык нерселер туура эмес информация берип атат деп ойлойм. Эми аны кабыл алуусунан, адамдын кабыл алуусунан болуш керек. Бирок ошентсе дагы ошо маалыматты туура жеткизиш керек балдаргачы. Анткени алар азыр жанакы губкадай эле да, эмнени берсең ошону впитывать этет да. Ошон үчүн көп нерсе бизден зависит этет. Азыр биздин келечегибиз ошо азыр 30-60 жаштагы ушул жаштардан зависит этет, 30-дан 60-ка чейин. Анткени ошолорду карап азыр өсүп атат келечек. Ошолор үйрөтүп атат. Бүт жерде азыр ушул возрасттагы кишилер иштеп атат. Өзүбүздү жакшы эметип, жакшы көрсөтүп, ушулгурактагылардан калыптанып атат, Мына Дилярхан Абаскановна үй бүлө институту менен бирге баягы өзүбүздүн сонун болгон баягы салт сана, нарк маселелерибиз бар да, мына ушуларды деген балдарга сиңирүү, аларга жеткирүү канчалык деңгээлде ишке ашат деп ойлойсуз? Үй бүлө институту аркылуу, мектептен эмес, башка жайдан эмес, ушул үй бүлө институтунан. Үй бүлө институтунда мисалы үчүн үй бүлө дегенде ата эне жана балдарда. Анан мен бир китептен окуп калган жайым бар. Үйүм бар дейт да, үйүм бар да. Ошол үйдүн ичинде кичинекей жылуу уя курайын дедим эле деген сөз мага аябай мындай жүрөгүмө терең сиңген да. Эмесе биз азыркы күндө заңгыраган үйлөрдү салып коюп, ошол үйдө үй бүлө мындай уядай болуп
куштун уясындай болуп бири бирибизге кам көрүп жашап атабызбы? Мына ошол маселеде аялы көөсүнө көөсү аялына экөө аталык милдетин аткарып, энелик милдетин аткарып, балдарды биз камкордукка сүйүүгө бөлөп жатабызбы? Ошонун өзү чоң маселе болуп атат да. Мисалы үчүн биз баардыгыбыз эртеден кечке жумушта экенбиз, балдарыбызды эсептеп көрсө бир 18 мүнөт эле көрөт экенбиз. Ал 18 мүнөттө биз кучактайбызбы, өбөбүзбү? А балдарга биз ошол кандайдыр бир убакытты рационалдуу колдонуу менен биз баардык кыргыз улутуна тийиштүү улуттук баалуулуктарды үйрөтө алышыбыз керек. Мисалы үчүн бир алымдардын айтканы бар да, улут жоголуп кетиш үчүн биринчи кимди жок кылгыла дейт? Биринчи үй бүлөнү, экинчи тарбияны жок кылгыла дейт. Үчүнчү энени мындай үйдө кызмат кылгандан ардантып койгула дейт да. Эне деген балага камкор болуш керек, күйөөнү камкордук кылыш керек, кайнаты. Биз азыр ошодон да алыстап баратабыз. Биз төрөй салып эле балдарыбызга няня жалдап атабыз. Төрөй салып эле тайнесине таштап эле мен Москвага кетип атам да, мисалы үчүн да. Мына ушул нерселерден алыстап баратабыз да. Бул ошол үй бүлөлүк институттун бир жагы эширилип кетип атат да. Мен башында айтпадымбы? Ата-энелер мектеби ошол институттун пайдубалын куруучу нерсе деп. Ошон үчүн жогоруда Айпери кесиптешим айткандай, ар бир ата-энени окутуш керек. Бүгүн аларга педагогикалык маалыматты берип, бала тарбиялоого биз аларды үгүттөп багытташыбыз керек. Анан кийин биз улут экенибизди эч качан, биз кыргыз улут экенибизди эч качан унутпашыбыз керек. Мисалы үчүн эмне үчүн эне тил дейт? Эне орусча сүйлөсө баланын тили орусча чыгат, кыргызча сүйлөсө кыргызча. Ошон үчүн үй бүлөдө биз улут өзүбүз кыргыз улутунда болгондон кийин ошол улуттук баалуулуктарды үй бүлөдө колдонушубуз керек. Бул жөнүндө Гапыр Мадаминовдун теги Дасторкон четинде университет деген китеби бар. Ошол китепте баардык нерсе, биз бала менен дасторкон четинде отурбай калдык азыр. Үйгө кирсек балабыз диванда, өз комнатасында бир телефон менен, аялы бир компьютерде, күйөөсү бир компьютерде. Даже бир эмени айтып коеюнчу, бир ирет ушундай болду да, менин үй бүлөмдө да. Тамак башырып, стол накыр мындай жазып коюп отурсам эч кимиси келбейт. Анан ошол WhatsApp группага жазып койдум. Тамак бышты, столго коюлду, баарыңар келгиле десем, ой, тамак бышты деп чуркап келе калышпай. Анысы кандай? Менин үй бүлөмдө көрүнүштөй ар бир үй бүлөдө болгон. Анан кийин муну токтотолу, бир убакытта эле колдонолу деген. Анан кыргызсыңбы? Кыргыздай кийин мисалы үчүн кыргыз элиндеги ата бабаларыбыз ошол эле динди кандай колдонгон. Ошондой эле колдонолу. Ар кимибиз Кудай деген адамбыз, пендебиз. Кызды күйөөгө узатканда, бала төрөлгөндө, тойдо, жамандык жакшылыкта улуу киши, улуу кишилерди кандай сыйлаш керек, ага ининин балдары кандай болуш керек, эже сиңдинин балдары кандай болуш керек, бөлөлөрү менен кандай мамиле кылыш керек, мына ушул тууган арасындагы мугалимге кандай мамиле кылыш керек деген нерсенин баардыгы эң биринчи ал үй бүлөдөн. Ошон үчүн балага биринчи жана түбөлүктүү мугалим бул ата-эне да. Анан баланы тарбиялоо боюнча мына кесиптешим Айпери айткандай баардык кесипке үйрөтөт экен. Окуу бар экен, диплом алат экенбиз. Врач болобуз, юрист болобуз, там билбейм, дагы эмне болобуз. А бирок ата-эне болуш үчүн эч жерде эч качан окутпайт да. Ошон үчүн күнүгө биз ата-эне болгондон кийин биз өзүбүздүн кругозорду өстүрүп, иштеп бала тарбиялап атабыз, келечекти тарбиялап атабыз. Мен баламды кандай тарбияласам, менин келечегим ошондой болот да. Сонун негизи эле ушул үй бүлө институтунун жакшы калыптануусу үчүн баягы жубайлар өзүнүн укуктарын, анан милдеттерин так билиши керек да. Бул жактан алып караганда ушул изилдөөдө же болбосо негизи эле сиздин баамыңызда жубайлардын укуктары жана милдеттери боюнча бүгүнкү күндө түшүнүктөрү кандай болуп жатат? Эми баягы расмий түрдө эмес, жумшак мындай тил менен айтканда ар биринин өзүнүн баягы жазылбаган милдеттери бар да. Ошол эле атанын дагы бул атам замандан бери бизде бул калыптанып келген. Бул баягы инстинкт сыяктуу эле биз кааласак да, каалабасак да бул милдеттерди аткарыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күндө
мен ушул жаштар менен ушул жаштар тармагын тейлеген киши катары айтып коюшум керек. Бул учурдан пайдаланып ушул угуучуларга дагы бүт баарына бүгүнкү күндө эң чоң жоопкерчилик бул бизде. Себеби ушундай чоң ааламдашуу процессинде биз өзүбүздүн баягы кичинекей үй бүлөбүздү, андан кийин мамлекетибизди, улутубузду, каада салтыбызды, тилибизди, дилибизди сактап калыш баягы атаандаштыктын баягы курчуп турган мезгилинде бул аябагандай чоң жоопкерчилик да. Мен буну анткени бул баягы тынчсыздануу менен айтып атам. Анткени бүгүнкү күндө ошол эле Instagram, ошол эле Facebooktар, биз азыр баягы TikTok деп атабыз, баягы балдардын YouTube деп атабыз. Булардын бардыгы 2 жылдын ичинде жоголот. Ушунчалык тездик менен жоголот. 1 сааттын ичинде азыркы технологиянын ушунчалык тездик менен өнүгүп атканын биз көрүп атабыз. Мисалы, ChatGPT деп чыгып аткан нерсе, буга чейин Google деп коюп билесиздер. Google'да бир нерсени сурап жатсаң, ар кандай варианттарын көрсөтүп берет. Азыр ChatGPT деген бир чоң программа чыгып атат. Бул да сиз кааласаңыз бир сценарий жазып бер десеңиз, 1 мүнөттүн ичинде дүйнөдөгү мен деген жүздөгөн режиссерлор жаза албаган сценарийди 1 мүнөттүн ичинде жазып берип атат. Бактылуулуктун сырлары боюнча мондой кылып бер, же болбосо азыркы кинону, 2 кинону бириктирип туруп башкача бир сценарий жазып бер, же болбосо бир китеп жазып бер, мондой болсун деп туруп, ичиндеги тармактары мондой болсун, лирика болсун, мондой кармандары мондой болсун десеңиз, 1 мүнөттүн ичинде жазып берип атат. Бул жаңы баягы интеллектуалдык эмне деп коет эле, баягы өрчүмдөрдүн эң баягы искусственный интеллект деп коет, жанагы жасалма интеллекттин дүйнө жүзүнө ачык түрдө уруксат берилгендигин айтат. Бул эмнени айтат? Бул бүгүн аз убакыттын ичинде биздин жаш үй бүлө дейбизби, же балдар дейбизби, ата-энелер дейбизби, кимиси гана болбосун бул сөз түрдө жалкоолукка, эч нерсени ойлонбогондукка, баягы зомби сыяктуу бир эле тармак менен ошол менен гана иштеп, ошол нерсеге гана ишенип, Кудай эмес, мамлекет эмес, башка нерсеге ишенбей, бир гана ушул баягы жасалма интеллектке ишенип калган заман бул алыс эмес, жакын эле калды деген түшүнүктү берет да. Биз азыркы күндө биз чынында эле ал нерсенин аябагандай жакшы жактары да бар. Биз жакшы жактарын да алышыбыз керек. Мисалы, бизде креативдүү экономика деп мыйзам кабыл алынып, президент тараптан указ чыгып, андан кийин мыйзам кабыл алынып атат. Биз ошого жараша тең тайлаш ал кандайдыр деңгээлде жаштарда аябагандай жакшы мүмкүнчүлүктөр болгону менен, мисал кыла турган болсок, чоң проекти долбоорлорду, ошол эле могул баягы тиркемелерди иштеп чыгууда, ушул жерде туруп алып эле Америкадагы чоң заказ алып алып иштеп отурганга, же болбосо ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берүү менен ошол эле учурда көптөгөн чоң кесиптердин жоголушуна да алып келет. Бирок адамдын аң сезиминен, адамдын тилинен, адамдын ой жүгүртүүсүнөн чыккан нерселерди бул баягы жасалма интеллект ала албайт да. Бул ошол эле ата-энелердин институту, үй бүлөлүк институттар, же болбосо кандайдыр бир кол өнөрчүлүк, адамдын колунан жасалган нерселер, баягы чыныгы колдо жасалгандар. Демек, мен эмне себептен бүгүнкү күндө бизде аябагандай чоң жоопкерчилик деп атканын себеби, биз ошол баягы атаандашуу доорунда, ааламдашуу доорунда ушундай доордо жашап жатабыз. Ошол кыска убакыттын ичинде биз ошол нерсени бардыгын керек болсо менталитетибизден бери сактап калганга, ар бирибиз айрыкча ушул агартуу тармагында иштеп жаткан кесиптештерибизде ар биринде жоопкерчилик болуш керек деп ойлойм. Бул аябагандай жакшы тема болуп атат. Учурдан пайдаланып, жалпы угуучуларга дагы айткым келип атат да бул сөздү. Рахмат. Мына Дилерхан Аббас ханымна сизге суроо узаткым келип атат. Азыркы тапта үй бүлөлүк баалуулуктар деп айтып атабыз. Ушул эмнени сактап, үй бүлөлүк баалуулуктарды эмнени сактап, эмнеге аяр мамиле жасашыбыз керек? Анан жалпы эле ушул энелер мектеби бүгүнкү күндө кандай болушу керек? Үй бүлөдөгү кандай баалуулуктарды сактайбыз дегенде, эң биринчи жылуу мамилени сакташыбыз керек. Бири-бирибизди түшүнө билишибиз керек. Биз ата менен эне бири-бирин сүйүп, жакшы мамиледе турса, бала сөзсүз түрдө ошол мээримдүүлүккө, сүйүүгө бөлөнгөн бала эч качан жамандыкка барбайт деген изилдөөлөрдүн натыйжалары да бар да. Андан кийин ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мындай традициялары бар да, салттары бар да. Жет ата, жет энени билүү,
алар кимдер болгон, аларды туурап алардан үлгү алуу, тегерек четтеги кошуна колоң, айылдагы үлгүлүү адамдар, мына ушул. Анан кийин билимди дагы ата эне сөзсүз түрдө билим баалуулугун билиш керек. Билимсиз адам эч жака эч ким болбосун дагы ушу балдарга түшүндүрө билишибиз керек да. Эми эң эле жөнөкөй нерсе биз ата энелерге айтабыз да, ошо балаңызды бир күндө канча жолу кучактайсыз, канча жолу мээримдүү сөздү айтасыз. Андан экинчисинде ошол балаңыздын күндөлүк режими барбы же жокпу дегендей да. Биз бүгүн аны дагы билбей калдык. Баарыбыз эле мындай убакыт жок, мен убактым жок дей беребиз, а бирок убакытты жөн эле бош эле мен 2 саат 3 саат жөн эле бир интернетте отуруп бир нерсени кароо менен гана өткүзөм. А эмне үчүн ошол учурда мен баламды барып кучактабайм, келиним менен сырдашып сүйлөбөйм, же болбосо күйөөм менен жакшынакай эс алууларды уюштурбайм? Бул бир. Экинчиден, үй бүлөдө ата атадай болуш керек. Ата өзүнүн гана милдетин аткарыш керек, эне өзүнүн милдетин аткарыш керек. Анан ошол милдеттерди, укуктарыбызды билип аткарып атканда бир чоң жоопкерчилик менен анан чоң аракетти кошуп койсок, аябай сонун болот да. Сонун. Эми мына уктуруубуз дагы соңуна чыгып бара жатат. Соңунда сиздерге эркен микрофон берели. Талай мырза. Үй бүлө институту бул тарыхка кайрыла турган болсок, Союз мезгилинде кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн мындай так даана көрсөтүлгөн өзүнүн багыттары бар болчу. Биз өзүчө эгемендик алгандан кийин баягы базар экономикасына киргенибизден кийин баарыбыз эле ушул өзүбүздүн баягы күнүмдүк тиричилигибиз менен жүрүп, ошол мезгилдеги ата энелердин балдары азыркы учурда ата эне болуп калды да. Ал эмнени айтат? Ал ошол көпчүлүк учурда кароосуз калган балдар уже өсүп, алар дагы уже ошондой тармак менен батат. Анын балдары бүгүнкү күндө азыркы жана жогоруда айтып кеткендей чоң бир агымга кошулуп жаткан учурда. Биринчи кезекте биз ушул мүмкүн болушунча ата энелер балдарыбызга билимди, ар тармактуу билимди мүмкүн болушунча көбүрөөк беришибиз керек. Ошол эле катары IT сферадагы билимдерди, нанотехнологиялар боюнча билимдерди көбүрөөк бергенге аракет кылыш керек. Спорттук, менимче ушул билимдүү ата эне сөзсүз түрдө балдарын билимдүү. Мисалы, мурда улуу дагы айтып калчу эле, ата энеси интеллигентный экен, бунун балдарынан да жакшы муун чыгат деген сыяктуучу. Эми баары бирдей эмес, ар кандай, бирок эң негизги айтып кетчү нерсе бүгүнкү күндө мүмкүн болушунча туура кесипти тандап, туура багытты алып, анан мамлекетибизге, жаштарга мындай чоң пайда алып келчү багыттарга ыкташыбыз керек деген ойду айткым келет да. Дилерхана Басканова. Эми ушул учурдан пайдаланып, эне аталар мектебин окутуп жаткан координатор катары мен ошол мен эле жалгыз окуткан жокмун. Менин жанымда күчтүү мугалимдер бар, баардык областтарда кошулган агайлар бар, анын арасында эжекелер бар. Ушулар чоң эмгек жасап атат. Биздин эмгегибиз ошол ата энелер мектебинде ата энелерге туура педагогикалык маалымат берип, биздин келечекте өсүп келаткан муунду, билимдүү, аң сезимдүү, эмгекчил, жоопкерчил адамдарга тарбияласак деген ниеттебиз. Ошон үчүн ата энелерге мен айтмакмын, урматтуу ата энелер, сиздердин жашооңуздардын эң өзөгү ал сиздердин ар бирибиздин жан балдарыбыз. Ошо балдарыбыздын келечеги үчүн өзүбүз билимдүү болушубуз керек. Анан балдарыбызга сүйүү менен мээримди ошончалык күчүбүздүн жетишинче беришибиз керек. Айпери. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып баардык ата энелерге айтып кетким келет, мугалим катары балдарыңарды мактагыла, балдарыңарга көңүл бургула. Азыр аябай кыйын, түшүнөм. Жумуш, үй, дагы башка нерселер көбөйүп кетип. Бирок кечинде келгенде жарым саат болсо да, 1 саат болсо дагы балдарга көңүл буруп, балдардын оюн угуп, түшүнбөй атсаңар дагы оюн жөнүндө айтып атабы, видео жөнүндө айтып атабы, силер түшүнбөгөн нерсени айтып атса дагы угуп, мактап, окуусу жөнүндө сурап, бүгүн кандай күнүң өттү, сен кандай маселелериң бар, эмне сенин көйгөйүң болуп атат деп ошонун баарын угуп, балага кичине болсо дагы
колдоо көрсөтүш керек ата эне. Үйдөн колдоо болсо балага обществодан жашоо оңоюраак болот. Ошон үчүн ата энелер чакырат элем баарыңыздарды балага көңүл буралы. Ал бизге Кудайдан келген аманат. Биз аны келечекте башка адамдарга зыяны тийбегендей кылып тарбиялап, жакшы муун кылып кетишибиз керек эми бул жашоодон. Ошон үчүн биздин келечегибиз дагы балдар. Кандай азыр мамиле кылсак, кийин дагы ошону кайра эле кайтар дүйнө деп коет алабыз. Ошон үчүн балдарыңыздар менен ар дайым бирге болгула, чогуу болгула. Төөнүн эмеси горбиги деп коет го, горб. Ошол ата эне менен бала деп коет да. Өзүнүн эмесин горбигин таштап кете албайт. Ошондой эле биз дагы балдарыбыздын жанында бололу, ар дайым колдоо көрсөтөлү, кыйынчылыкта жанында бололу, күлүшсө чогуу күлөлү дегендей ошо. Рахмат. Багы ушул студиябызга келип, атайын убактыңыздарды бөлүп, ушундай сонун ой пикирлериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Ушуну менен жаштар саатынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууга мугалим Айпер Эрмек кызы ата энелер мектебинин программасынын негизинде ата энелерди окутуу боюнча курстун республикалык координатору, билим берүүнүн мыктысы Дилархан Касымбекова жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы Таалай Бердиев болду. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып барды, режиссердук пультту Айда Исмаилова башкарды. Саламатта калыңыздар.